Жалал Атта энеси менен бараткан балдарды машина сүзүп, улуусу чарчап калды. Облустук милициядан билдиришкендей, кырсык кечээ саат 21:00 чамасында болгон. Анда БМВ тротуарга чыгып кетип, 5 жана 3 жаштагы балдарды сүзүп, айдоочу качып кеткен. Кырсыктан улуусу ошол жерден каза болуп, кичүүсү ооруканага жаткырылган. 25 жаштагы айдоочу табылып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкекте кичинекей кыз 6-кабаттан кулап ооруканада каза болду. Бул тууралуу Октябрь РИПтен билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык бүгүн 7-кичи райондо жайгашкан үйлөрдүн биринде болгон. Ыкчам тергөө топтун текшерүүсүндө 6 жаштагы АА аттуу кыз 6-кабаттан кулап кеткени аныкталды. Ал алган жаракатынан улам ооруканада үзүлгөн деп жазылат маалыматта. Учурда өлүмдүн так себебин аныктоо үчүн керектүү экспертизалар дайындалганы кошумчаланды. Бишкекте дагы 2 бөбөк көп кабаттуу үйдөн кулап, экөө тең каза болду. Бул тууралуу Лен Рейбинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык бүгүн болжол менен саат 17:00 чамасында Киев Үмүталиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйлөрдүн биринде болгон. Анда 9-кабаттан болжол менен 4-5 жаштагы 2 бала кулап кеткен. Жеринде тез жардам кызматы менен милиционерлер иштеп жатат. Ушундай эле кырсык бүгүн 7-кичи райондо да болгон. Анда 6-кабаттан 6 жаштагы кыз кулап ооруканада үзүлгөн. Камчыбек Ташиевдин кичүү уулу футболчу Эмирхан учурда СМА менен ооруп жаткан Асланга акчалай жардам көрсөттү, бирок так суммасы айтылган жок. Белгилей кетсек, так эле ушундай оору менен жабыркаган Хамза аттуу 2 жашар наристеге керектүү каражат кечээ топтолуп бүткөн. Учурда активисттер жана ыктыярчылар өлкө боюнча жерлерде Аслан үчүн акча чогултууда. СМАга каршы бир уколдун баасы 170 миллион сом турат. Жакшы сумма келди, бирок сумманы айтпай эле койгула деди. Бул биздин урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевдин жана футболист Эмирхан деген уулу өзү азыр Словакияга, кайсы башка мамлекетте экен. Анан ушу Аскар байке ушул аманатты берип коюңузчу, биз дагы интернеттен карап четте тура албадык деп, ошол бир жакшы сумманы аманат катары бердим. Өзүнө тапшырып берип атабыз, а? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордо. Булар кантип дем алып жатышат. Жүргүнчүлөрдү жаткырып ташыган айдоочулар табылды. Жол милициясы Бишкек Ош багыты боюнча каттаган маршруттук унааларды текшерген. Анда машинанын ичин жатып барганга ылайыктуу кылып жасап алган айдоочулар аныкталган. Кээ бири тескерисинче кошумча орундуктарды орнотуп койгон. Натыйжада 7 айдоочуга 41.500 сом айып салынып, унаалары айып короого токтотулду. Ачыңыз, дакансы ачыңыз. Грузовой кылган. Эжекем, Ой, Жок, болбойт, байкеси болбойт. Булар кантип дем алып атат, Жок, кантип дем алып атат? Айтсаңызбы, жабып коюңуздар. Дем алган жайга кантип дем алып атат? Мына көрдүңүздөр, машинанын баарын эме кылган, переоборудовать эткен специально. Алда зарядкадан бери койгон. Үстүндө зарядка койгон. Эжеке, мындайда сиздер дегенчи келип атасыздар алыс жолдон, түшүнүп атам. Бул рискованно да. Жол кырсык болуп калса чыга албай каласыздар да. Сиздер түшүнсөңүздөр, чыга албай каласыздар да. Мына обманчивый кылып туруп алып кетип атат. Көрдүңүзбү? Урматтуу, көрдүңүзбү? Мына грузовой и, пожалуйста, грузопассажир. Спокойно. Тапчан, келиңиз. Ондай болбойт, байкеси. Каттаган болбойт. Караңызчы. Жактырып алып, элди ташып атасыздар. Элдери караңызчы. Монтип жатып алып ташып атасыз, бул болбойт. Байкеси, урматтуу айдоочу. Кайда кетип? Таласкында. Кайгына?
Неге пассажир запрет да. Болбойт да байке. Пассажир болбойт. Бул сүйлөшкүңүздөр келсе. Телефондон алакыскандан да, уктап кеткенден да жол кырсыктар болуп атат. Кече жол кырсыкты көрдүңүз да, туурабы? Ошон үчүн караңыз, давайте. Шашылыш билдирүү Асланга акча чогултулуп жаткан ыктыярчылар элге кайрылуу жасады. Учурда сыма орус менен алышып жаткан Аслан аттуу 9 айлык наристеге каражат топтоп жаткан ыктыярчылар алардын атын жамынган шылуундар көбөйгөнүн билдиришти. Ыктыярчылар кыргызстандыктардан акча которгондо тактап туруп которууну, мүмкүн болсо өздөрү келип накталай берип кетүүнү өтүнүштү. Алар учурда Аслан менен Хамзанын аталарынын гана номери иштеп жатканын белгилешти. Сиздерге бир чукул кайрылуу деп коелу. Мошенниктер аябай көп болуп атат, аккаунттарды ачып алышыптыр, өздөрүнүн эм-банкын коюп алышыптыр. Бизде бир Асландын өзүнүн атасынын эм-банкы, анан мурунку Русландын эм-банкы бар. Болду, экөө гана. Калганы Тинькофф, Хамзанын мурункулар кандай иштесе ошондой. Эгерде мындай колуңуздар бош болсо, лучше бияка келип эле бергениңиздер жакшы. Наличка бергениңиздер жакшы. Сиздерге келип деле которуп берсе жакшы болот өзүңүз. Ошондой эле кылып атчы. Анан туугандар, байкабай калбаңыздар. Кээде мисалы кана мисалы мынаны караңыздар. QR коду турат, ушул кичинекей QR коддун ордуна өзүнүн эм-банкынын QR кодун коюп алып, ушундай иш жасап аткан акмактар бар экен да, ачыгын эле айтыш керек да. Анан барганда мына QR кодду тартканда, бирок бул жерде Хамзанын же болбосо Асландын эм-банкы эмес, өзүнүн эм-банкы чыгып калат. Байкабай калбаңыздар да. Сөзсүз түрдө мисалы Самарбеги деп чыгат, не деп чыгат эменики? QR код демегенден кийин атын карап туруп которуш керек. Самарбеги деп чыгат. Анан акчаны которордо туугандар реквизиттерди тактап, баягы аскар чыгарып атат, ошол страницаларды карап, атын карап жакшылап которуңуздар. Мошенниктер аябай көп, астагфирулла.